анализ чыкканда рак экинчи стадия болуп чыгып калды да. Бир досум бар болчу. Состояниясы жакшы, жакшы иштеген, чогулткан нерселери көп бар болчу да. Жакшы жашачу. Анан ооруп калды. Ооруп калып анан больницага барып көрүнүп жүрүп, больницадан анализ чыкканда рак экинчи стадия болуп чыгып калды да. Анан ба досум айтып атпайбы? Чогулткан нерселерим бар дейт. Машинага олтурдум дагы дейт. Ушул убакка чейинки өткөргөн нерселерим башыман өтүп кетти 5 минутада дейт. Бирок ошол мезгилде деле менде проблемалар бар болчу дейт негизи мындай. Толтура эми аркы берки бизнес кылыш керек. Бу бирок бияктагы проблемалар проблема эмес болуп калды дейт. Болбосо чогулткан толтура нерсеси бар болчу. Бирок ден соолугум ошо рак экинчи стадия дегенди укканда дейт. Биякта эч нерсе угулбай калды дейт. Айтайын дегеним, урматтуу туугандар, мисалы бул эгер ден соолук болбосочу бир пайда. Чыныгы азыр ооруп жаткан, бир коляскада жаткан же бир аппаратта жаткан адамдан сурасаң, ден соолугум болсо болду дейт да. Ошон үчүн ден соолукту баалайлы. Байлык, бийлик бул негизи мен ойлойм буларда эмес да. Бизге берген Аллахтын ден соолугунда. 6 саным аман болсо болду деген сөз жөндөн жөн калган эмес. Бул болгон окуя. Ошол досум айтат. Бул убакка чейинки проблема дейт. Проблема болбой калды дейт. Ошон үчүн ден соолукту жакшы карап жүрө бергениңиз эң жакшы.